Бүгүн саат 6:00 чамасында Бишкек шаарынын Аламүдүн районуна караштуу Пригорадный конушунун Садовая көчөсүндө жайгашкан кампадан өрт чыкты. Өрт өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаардык башкармалыгынан жалпысынан 7 өрт өчүрүүчү унаасы жана 50ге жакын өрт өчүрүүчү куткаруучу тартылган. Бишкек шаарынын ыкчам нөмөт кызматынын 101 байланыш түйүнүнө 05:58-те өрт жөнүндө маалымат түшкөн. Биринчи ошо өрт жөнүндө маалымат түшөр менен замат эле 5:59-та Первомай районунун 2 бөлүм жөнөтүлгөн. Өрт чоң болгондуктан 05:06:55-те айдын биз чакыруу жарыяланган. Өздүк курамдын күчү менен бул кампанын жарымы да сакталды. Анан нар жакта турак үйлөргө өтпөгөнгө болгон күч каражаттардын баары жумшалды. Өздүк курам менен ушул жер сакталып калды, жарым кампанын баары. Кампадан чыккан өрт эртең мененки саат 8:08-де чектөөгө алынды. Өрт чыккан кампада күнүмдүк колдонулуучу антисептик, косметика жана дары-дармек каражаттары сакталган. Ошол эле катарда ун, суусундуктар сакталган кампаны өрт өчүрүүчү кызматкерлер убагында өрттөн сактап калышкан. Где-то, наверное, 7:38 наши коллеги уже подъехали на территорию. Болжол менен саат 7:30-дарда аймакка келдик. Өрт өчүрүүчү машина фармацевтика камераларында токтоп турган экен. Биздин камераларга өрттү жеткирбей өчүрүп калышты. Биз бул жакта ун сактайбыз. Өзүңүздөр билгендей, ун жарылуу касиетине болот. Өрт өчүрүүчү кызматкерлери убагында келип кырсыкты токтотушту. МЧС успели среагировать и остановили пожар своевременно. На территории никого не было. Өрт чыккан учурда бул аймакта эч ким болгон эмес. Өрт болуп жатканын көрүп, өрт өчүрүүчүлөргө кабар бердим. Алар ыкчам келишти да 3 тараптан өчүрүп башташты. Бактыга жараша жабыркагандар жок. Они очень быстро среагировали. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракеттеринен кампанын 800 чарчы метр аянтын жана ага жакын жайгашкан турак үйлөрдү өрттөн сактап калышкан. Өрт саат 14:04-те толук өчүрүлгөн. Өрттүн аянты болжол менен 1500 чарчы метрди түзгөн. Кырсыктын кесепетинен жабыркагандар жана каза болгондор жок. Өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары.